Assalamu alaikum, урматтуу менен YouTube каналымын катталуучулары. Бүгүн мен сиздер менен кыямат бүгүн болушу мүмкүнбү деген теманын астында сөз алып барамын. Ооба. Кыямат бүгүн болушу мүмкүн. 1 сааттан кийин да болушу мүмкүн. Мүмкүн азыр экөөбүз ушул сөздү сүйлөшүп жатканда же сиз ушул менин сөздөрүмдү угуп жатканда кыямат болуп кетиши мүмкүн. Бирок албетте кантип деген суроо турат. Кыямат качан кантип болорду? Биздин Hazreti Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün peygamberlik mucizası менен көрүп билип айткан. Бирок канча кылымдардан бери көп адамдар ишенбегени менен адамзаттын космоско жетүүсү чындап кыяматтын болушун ачыкка алып чыкты. Космонавтика илими Курандан жана хадистин ичиндеги көп сырларды даана ачыктап бергени менен космонавтикага чейин же болбосо чоң илимпоздордун жаңы илимдердин ачылышына чейин ишенбей келишкен. 1985-жылы май айында Советтер Союзунун 2 жолку баатыры генерал-майор космонавт Владимир Александрович Джанибеков өзүнүн кезекти 5-ci жолку космоско көтөрүлүүсүндө адамзат үчүн чоң ачылыш жасап келди. Сиз билесизби кандай болгонун, эмне болгонун? Анда эмесе мен айтып берейин. Кезектеги космонавтикалык жүрүштө Салют 7 орбиталык станциясы менен космоско жетип, адаттагыдай эле багаждагы жүктөрдү түшүрүүдө кадимки эле биз колдонгон сиздин экраныңыздагы кош канаттуу бураманы бошотуп жатып, көбүнчө эркектерге таандык болгон ыкма менен оң колунун сөмөйү менен кош канаттуу бураманы уруп бошотуп жатты. Бурама резбалуу болуттан бошогондон кийин чынында Ньютондун 2-ci законуна ылайык салмаксыздыкта чексиздикке жылып кете бермек. Ушул сиздердин экраныңыздардагы кош канаттуу бурама жылып отуруп 40 сантиметрден кийин 180 градуска оодарылып өзүнүн угунда кайрып айланып жүрүп отурду. Мындай көрүнүшкө таң калган космонавт бул нерсени кайрадан бир нече жолу кайталады. Негизинен кичинекей бурама гайка менен чоң жер планетасы космос үчүн бирдей эле материя. Космос жерге дагы же болбосо жердеги ушул кичинекей бурама гайкага дагы бирдей гана таасир көрсөтөт. Бул кубулушту космонавт Жанибеков жердеги советтик космикалык базага алып келди. Советтик космонавтикалык база бул кубулушту 1995-жылга чейин жаап жашырып, көптөгөн изилдөөлөрдү жүргүзүштү. Акырында бул кубулушка эффект Жанибекова же болбосо Жанибековдун эффекти деген наамы ыйгарып, бүтүндөй дүйнө жүзүнө жар салып, бүтүндөй дүйнө жүзү Жанибековдун эффекти деген наам менен кабыл алышты бул кубулушту. Ал эми бизден Hazreti Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem мындан 14.000 жыл мурун кыяматтын болушу туурасында кандай сөздөр айткан билесиздерби? Кыямат кайын болбойт, күн кайра батыштан көтөрүлбөйүнчө деген. Улуу сахабалардын бири Хузайфа ибн Усейд ал-Гифари мындай дейт. Bir жолу биз мечиттин астында отурган элек дейт. Hazreti Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem келип бизден сурады дейт. Эмне отурасыңар? Biz ahiret жөнүндө, кыямат жөнүндө сүйлөшүп отурабыз дедик. Анда Hazreti Peygamberimiz ahiret кыямат жөнүндө шундуктудай бир 10 окуяны айтып берди дейт. Биринчиси дүйнөнү бүтүн каптоо жөнүндө, экинчиси Дажжалдын чыгуу жөнүндө, үчүнчүсү Даббатул Арабтын адам түрүн сүйлөшүү жөнүндө, төртүнчүсү күндүн батыштан чыга турганы жөнүндө бизге маалымат берип, андан ары Иса пайгамбардын Яжуж Мажуждун жана жердин жарылуусу туурасында ошого окшогон жана дагы 10 окуяны айтып берди дейт. Биз бүгүн ошол күндүн кайра батыштан чыгуусуна далил катары окуяны келтирдик. Бирок көптөгөн сахабалардын пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан айткан хадисине караганда батыштан чыккан күнү тобалар кабыл кылынбайт деген. Жанибековдун эффекти деген бул кубулуш космос абалындагы баардык материялар кайсы бир канчалаган аралыкта жол жүрүүдөн кийин өзүнүн ордунда кубулушун өзгөртөт деген чечимге келишкен. Демек, жер өз орбитасында баратып 180 градуска бурулуп, бирок
ошол орбитада өзүнүн огунда айланып кете бере турган болсо, демек сөзсүз түрдө күндүн батыштан чыгып калары анык. Ошол эле нерсе, ошол эле кубулуш Кур'андын Ал-Ан'ам сурасынын 158-аятында мындай деп берилет. Ошол күнү сенин Кудайыңдын белгилерин кээ бирөө иш жүзүнө ашып жүз бергенде эч кимдин ишеними жардам бербей калат. Ал эгер мурда ишенген болбосо. Ал эми окумуштуулар болсо жердин өзүнүн пульсу бар экенин далилдешкен. Ал жердин пульсу кадимкидей эле жан жаныбардын жүрөгү соғып тургандай секундуна 7-8 тактан болот. Алымдар далилдегендей 1980-жылдары жердин пульсунун жүрөгүнүн согуусу 1 секундда 7-8 тактан турган болсо, азыркы күндөрдө дейт 10-11 тактан согуп калды. Ал эми алымдардын, окумуштуулардын белгилешинче, эгерде жердин согуусунун жүрөгүнүн ылдамдыгы секундуна 15 тактыга жете турган болсо, жер кыйрайт деген. Демек бул иштерге биз адам баласы, адамзат өзү күнөөлүүбүз экенибизди мойнубузга алышыбыз керек. Анткени жер кыртышынын бузулганы, мисалы үчүн Кытайдагы 3 капчык аяттуу чоң дамбанын курулушундагы жердин ылдамдануусун 3 секундка жайлаткан деп берилет. Буга окшогон жердин бетинде канча жерлер казылып, канчалаган кендер казылып, жерди оор акыбалга алып келип койгонубузду мойындашыбыз керек. Bir söz менен айтканда, Жанибеков эффектиси кыяматтын бошулугун ар кандай адамдын көзүн так ачып, сая көрсөтүп далилдеп койду. Эч нерсе түбөлүктүү эмес. Эч нерсе түбөлүктүү эмес.